жеңиштин 80 жылдыгына карата Талас мамлекеттик университети маданият кызматкерлери менен биргеликте Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрына салтанаттуу иш-чара өткөрүштү. Таланттуу студенттер өнөр адамдары менен бирге театр сахнасында чоң программадагы концертин тартуулашты. Талас өрөөндөгү жалгыз жогорку окуу жайдын ишмердүүлүгү, адистерди даярдоодогу акыркы ийгиликтери баса билгенде. Бул иш-чаранын эң негизги максаты ушул Талас облусунда жашаган 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү жана алардын ата-энелери үчүн биздин Талас мамлекеттик университети тууралуу кенен маалымат берип, келечекте кесип тандоосуна бир шарт түзөлүү деп ошондой бир концерттик маанайда, майрамдык маанайда ушундай жалпы элибизге маалымат берели деп чечтик. Биздин университетте тил жагына да өзгөчө көңүл бурулган. Бизде мамлекеттик тил борбору, орус тили борбору, англис тили борбору, түрк тилин окутуу борбору, корей тилин окутуу борбору, жакында араб тилин окутуу борборлору ачылган жатат. Бүгүнкү күндө 4 институт, 4 коллежди өзүнө камтыган университет жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт. Бюджеттик жана контракттык негизде билим алган студенттер өздөрүнүн адистигине жараша каалаган жумушуна иштөөгө мүмкүнчүлүк алат. Муну менен аймактардагы жогорку окуу жай катары Талас мамлекеттик университети алдыңкы окутуучулар, таланттуу студенттер менен бир катар ийгиликтерди багындырып келүүдө. Иш-чарада ар бир окуу жайдын жараткан ийгиликтери көргөзмөгө коюлган. Мына 4 институтта ар кандай адистиктерди дайындайбыз. Ошо адистикте ар бир институт бир мактана тургандай, бир сыймыктана тургандай, абдан чоң жетишкендиктерибиз бар. Анткени стартап деген студенттердин стартап долбоор иштейт. Андан сырткары олимпиада болобу, жосо жогорку окуу жайлардын ортосундагы кандай гана иш-чара болбосун, биздин Талас мамлекеттик университети артта калбастан дайыма алдыңкы ийгиликтерге жетип, орундарга ээ болуп, жакшынакай ийгиликтерди алып келип жатышат. Биздин Талас мамлекеттик университетине кош келипсиңер. Силер каалаган ар бир адистиктерди мына ушул жерден тапсаңыздар болот, келип мыкты билим алсаңыздар болот. Университеттин бүтүрүүчүлөрү алган билимдеринин аркасында жетишилген ийгиликтерин айтып беришти. Алардын арасында жогорку кеңештин депутаты Марат Мураталиев дагы бар. Мен да ушул университетти бүтүргөм. Технологический институттун экономика управления над предприятиями деген факультетин. Ушул жерден окуп бүтүп келечекте ушул жерден иштеп, ушул жерде жакшы иштесеңер, элиңе өз эле көтөрүп, менден улуттук жогорку кеңешке депутат кылып шайлап берет. Окуу жайда өз өнөрү менен белгилүү студенттер ар кандай иш-чараларга катышат. Жакында өткөн Ала Тоо жазы фестивалына аталган окуу жайдын студенттери да катышып келген. Биринчи жолу бардык. Бизге аябагандай жаңы болду. Ал жака барып, биринчиден аябай толкундандык. Мындай нерсени биз такыр көргөн эмеспиз. Жаңы жака өстүк, жаңы нерселерди көрдүк. Мен ал жака 3 өнөр менен бардым. Биринчиси бул бий менен, экинчиси автордук ыр менен, үчүнчүсү болсо вокалдык. Мен 3 менен бардык. Талас мамлекеттик университетинин окутуучулары, студенттери жана орто мектептердин бүтүрүүчү класстардын окуучулары катышкан салтанаттуу иш-чарада Таластын маданият кызматкерлери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Талас мамлекеттик университети биздин областыбыздагы эң бир көзгө басар, көз мунчуктай болгон илимдин, билимдин, маданияттын ордосу деп туруп, алар да келип, алардын арасына баса бизди бир кезде окуп бүтүп кеткен, филолог болушкан, бүгүнкү күндө ырчы болуп ырдап жүрүшкөн Айзада Үркүнбаева дегенибиз бар, Фарида Суральчиева дегенибиз бар, жана да бир топ студенттерибиз бар. Мына ушулар менен биз дайыма сыймыктанып келебиз. Бизди бүтүп аткандар мына ар кайсы жерлерде мамлекеттик кызматтарды аркылуу атат, жооптуу кызматтарда эмгектенип атат, өздөрүнүн бир турмуштан ордун таап, коомго өздөрүнүн пайдасын келтирип иштешип атат. Биз бул менен сыймыктанабыз. Талас мамлекеттик университети Талас областындагы социалдык экономикалык маселелерди чечүү максатында жергиликтүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн 1996 жылы Талас шаарында Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин жана Кыргыз архитектуралык курулуш институтунун филиалдары катары ачылган. Учурда жогорку билимдүү адистер даярдаган алдыңкы окуу жайлардын бирине айланды. Нурузбек Шабдомбек уулу, Элхан Арстанбеков, Талас шаары.